Кыргыз саясатындагы резонанстуу окуялардын бири болгон Белизгейт фактысына түздөн-түз катыштыгы бар. УКМКнын мурдагы төрагасы Абдел Сегизбаевдин камалышы коомчулукта талкуу жаратты. Буга чейин Сегизбаевга алгач башкы прокуратура жер участоктарын мыйзамсыз жеке менчикке өткөрүп алууга байланыштуу кылмыш ишин козгогон. Бирок Сегизбаев маалымат жыйын берип, өзүнө карата козголгон кылмыш иши жазык кодексинин коррупция беренесине дал келбей тургандыгын айткан эле. Койгон статьясы негизи жок. Таптакыр эле. Мына токтом. Бул токтом негизинде 2008-2009 жылы Сегизбаев мен ошол жашаган айыл өкмөтүмөн 2 гектардын тегерегинде жерди арендага алгам. Арендага. Басып алган эмесмин. Тартып алган эмесмин. Жөн эле арендага алгам. 25 январь күнү Сегизбаев кайрадан УКМКда бир нече саат бою сурак берип жатканы кабарланган. Мекеме ушул эле күнү УКМК менен аскери прокуратурасынын биргелешкен иликтөөсүндө Сегизбаевдин күнөөлүү экени боюнча далилдер табылганын маалымдап, ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу негизинде Белизгейт фактысы боюнча камалганын билдирди. Башкы көзөмөл органынын билдирүүсүнө караганда 14 январда Белизгейт боюнча мурдагы депутат Алмамбет Шыкмаматов жана башка адамдардын кайрылуусу менен иш сотко чейинки териштирүүгө алынган. Өзүбүздүн чындыгыбызды далилдей иштеп, Белизден адвокаттарды алып, Белиздеги адвокаттар бизге ошол Сегизбаев көрсөткөн документ фейк экенин, калп экенин тастыктап, МИД аркылуу, официальный дипломатиялык каналдар аркылуу документ келген. Сегизбаевга түшүнүксүз каналдар менен келген. Бизге болсо дипломатиялык каналдар менен келген. Мынакей Сегизбаевдин көрсөткөн документи калп деп. Бул провокация деп. Ошондо биз коомчулуктун баары нааразы болгон. Эске салсак 2016 жылы Сегизбаев айрым депутаттар 2012 жылы Альфа Телекомдун мамлекетке өткөрүлбөгөн 50% акциясын сатууга аракет кылганы Белиз өлкөсүнөн келген документтерде көрсөтүлгөнүн парламентте жарыя кылган. Ал сөз болуп жаткан документтерде саясатчылар Өмүрбек Текебаевдин, Аида Салиянованын жана Алмамбет Шыкмаматовдун аты жөнү жазылганын кабарлаган. Кийин документтин түп нускасы УКМКда да жок болуп чыкканы, ал бардык элди алдаганы коомчулуктун сынына кабылган. Бул бардык күч органдарында олтурган чиновниктерге сабак болушу керек. Бул саясий куугунтук эмес деп эсептейт Алмамбет Шыкмаматов. Мындай окуялар бардыгына сабак болуш керек, үлгү болуш керек. Эч качан президенттин оппоненттерине, саясий оппоненттерге, оппозиция өкүлдөрүнө, мамлекеттин спецслужбанын жетекчилери мындай провокацияларды кылбасын, токтотолу десек, биз ушундай нерселердин мисалында, үлгүсүндө баарына сабак катары көрсөтүшүбүз керек. Темирдей тартип, мыйзамдын күчү ушул прецеденттер аркылуу болот. Балким соттор штраф жазасын берер, балким камабастыр. Бирок ушу күнөөлүү деп таап, мындан кийин бул нерсе бардыгына сабак болсун десек, биз мындай нерселерди саясий куугунтук деп макамды бербешибиз керек. Жарандык активист Рита Карасартова Сегизбаевдин Белизгейттен башка да кылмыштары болушу мүмкүн деп шек санайт. Башка кылыктар көп болуш керек болчу. Ушунчалык эбегейсиз укугу бар кишинин тиги жерде деле коррупцияга келишип, бул жерден деле коррупция түзүп, коррупционный схема түзүп алганга момундай мүмкүнчүлүк бар болчу. Но бүгүн Белизгейттен башка эчтеке предъявлять этпеген үчүн анда же биздин коопсуздук кызматы иштей албайт, же Сегизбаев анда чын эле таза иштегенби деген маселеде. Жок, мына айтып атпаймынбы? Бир жерин табышкан коррупция деп, аны далилдеп берди. Бул мен деген баланча жакта иштеп жүргөндө мондай айлык алчумунан мондай кылып сатып алгам депчи. Ал Белизди деле коет азырчы. Сегизбаев быйыл 10 январда өткөн президенттик шайлоодо ат салышкан. Ал 17 талапкердин ичинен 5-орун менен маарага келген эле. Сегизбаев үгүт учурунда мамлекеттик телеканал уюштурган дебатта Садыр Жапаровду кескин сындап, аны Бакиев менен байланышы бар деп эсептей турганын айткан. Айрым талдоочулар муну кийин кармаларын билип, өзүн саясий туткун кылып көрсөтүүнү каалап жатат деген да пикирлерин айтышкан. Сегизбаев Атамбаевдин учурунда бир топ саясатчыларга мыйзамсыз кылмыш иштерин козготуп, саясий репрессия кылгандын ана башчысы болгон. Бирок буга экс-президент Сооронбай Жээнбековдун алы келбей койду. Эми Белизгейт фактысы боюнча мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева да жоопко тартылышы керек деп эсептейт жарандык активист Адил Турдукулов. Жоопко тартылыш керек болчу ошол убакта эле. Бирок ал убакта бийлик башка болгон. Сооронбай Жээнбеков келгенден кийин дагы мынаки жазасын алат деп үмүттөнгөнбүз. Бирок
эмнегедир 19-жылы мен ошол арызым каралган жок, ал жол ачылган жок кылмыш ишине. Буга ар кандай ошол ойлор болушу мүмкүн. Эмне үчүн бул жол ачылбаган, кылмыш иши ачылбаган. Менин оюмча ошол Сегизбаевдин балким ошол мурунку бийликке карата кандайдыр бир компромат болгондуктан кылмыш иши ачылбады деген ой кетет да. Эми болсо азыркы бийликтин ошол ажилеттүүлүктү орнотуп жатканы жакшы бир жагынан, бирок ошол эле убакта ал ишке катышкан башкы прокурор да болгон да, Инжира Жолдубаева. Анда сөзсүз түрдө камаш керек, кылмыш ишин козгош керек. Анткени антесе бийликке каршылашып пикирин айткан үчүн балким дагы ошол үчүн да камалып жататпы деген да ой күчөшү мүмкүн да. Сегизбаев коомчулукка Акаевдин акыркы маалымат катчысы катары белгилүү. Бакиевдин тушунда ал мамлекеттик кызматка келген эмес. 2011-жылы президент Алмазбек Атамбаевдин жардамчысы, маалымат саясат бөлүмүнүн жетекчиси, президенттин кеңешчиси кызматтарын аркалап 2014-жылы УКМКнын орун басары кызматына дайындалган. 2016-2018 жылдарда атайын кызматты жетектеп, Жээнбеков бийликке келгенден көп өтпөй кызматтан кеткен.